Soros Кыргызстан фонду аймактарга коронавируска каршы күрөшүүгө жардам берүүдө. Soros Кыргызстан фонду 7 областтык бириккен ооруканаларга Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Ысык көл, Баткен, Нарын жана мамлекеттик жаза аткаруу кызматына жалпы суммасы 16,453,500 сом болгон коронавирус илдетин дарылоого керектелүүчү дары-дармектерди берип жатат. Дары-дармектердин тизмесине антикоагулянттар жана антибиотиктер кирет. Клексан 3000 баштык, эноксапарин 3000 баштык, гепарин 2000 баштык жана сефепим 15000 баштык. Аталган медикаменттер акысыз берилип, бейтаптарды бекер дарылоого багытталган. Soros Кыргызстан фонду COVID-19 илдетине каршы күрөшүүдө Кыргыз Республикасынын өкмөтүн колдоо максатында ушул жылдын март айында өзгөчө кырдаалдар корун түзүп, анын ресурстарынын алкагында ушул күнгө чейин 600 миңден ашуун АКШ долларына жардам көрсөттү. Биз ушул фонд Soros'тан атайын өкүлдөрү болуп келип атабыз ушул жерге, Баткен областына. Биринчиден ушул июль айында жана көргөзүлгөн статистика боюнча адамдардын да ушу дары-дармектердин жетишпестигинен улам биз ошо фонддун атынан өзү 16,543,000 акча бөлүнгөн, сом бөлүнгөн. Анан ошол акчаларды толук фонд Soros ошол Кыргызстан боюнча 7 область боюнча акчаны бөлгөн. Бул Талас, Нарын, Ысык көл, Баткен, Ош, Жалал Абад региондоруна жана ГСИНге да акча бөлүнгөн. Ошол дары-дармектер берүү боюнча. Анан азыркы учурда ошо бүгүн биз ушул Баткен областына эң керектелүүчү Клексан, гепарин, ошол пневмония менен күрөшүү боюнча антибиотиктердин баарын жеткизип келип, ошолуна азыр түшүрүп отурабыз. Айта кетчү нерсе, бул дарылардын баары маркировка жазылган, сатыкка болбойт деген, продажа не подлежит деген. Анан ошол дарыларды биздин оюбуз боюнча ошол жалпы элине, ошол Баткен областынын жерине, ошол врачтарына жардам көргөзүп, ошол жетишпеген дары-дармектерди алып келдик да. Буюрса ошо жетет деп ойлойбуз. Коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы көптөгөн иш-чаралар ыкчам өткөрүлдү. Алардын арасында Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасында өпкөнү жасалма желдетүү аппараты берилди. Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасына жана Бишкектин ыкчам бригадаларына, Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин социалдык стационардык мекемелерине жана мамлекеттик жаза аткаруу кызматына, Акыйкатчы институтуна, улуттук кыйноолорду алдын алуу борборуна, Бишкектин патруль милициясына, улуттук онкология жана гематология борборуна, журналисттерге жана бир катар ооруканаларга жеке коргонуу каражаттары сиз берилди. Коронавирус өз алдынча аныктоо боюнча 118 ыкчам номурунун иштетүүгө көмөк көрсөтүлдү. Жарандык демилге программасы аркылуу карантин маалында жабыркаган жарандарга жардам көрсөтүү максатында иш алып барган 20дан ашуун уюмдар жана жарандык активисттерге колдоо көрсөтүлдү. COVID-19 илдети тууралуу калкты маалымдоо жана эпидемиянын кесепеттерин талкуулоо максатында орус жана кыргыз тилдүү массалык маалымат каражаттарды каржылоого көмөк көрсөтүлдү. Бишкек жана Ош шаарларында эпидемиядан жабыркаган жарандарга психологиялык жардам көрсөтүүчү 2 кол борборун иштетүүгө көмөк көрсөтүлдү.